Борбордук шайлоо комиссиясы Араван районундагы Мушташ үчүн 2 талапкерди жазалады. Мекеним Кыргызстан менен биримдик партиялардан 2 кандидат жарыштан четтетилди. Аялдар тизмеде гендердик квотаны толтуруу үчүн гана керекпи? Шайлоого аттанган айрым саясий бирикмелердин катарынан аял кандидаттар чыгууда. Мыйзамдын алешемдиги партияларга ыңгайлуу болуп жатабы? Элди көп чогултуп алып, жаап жашырып той топур өткөргөндөргө айып пулдун өлчөмү көбөйтүлөт. Республикалык штаб административдик чараларды күчөтүүдө. Ал арада медиктер эпидемиологиялык кырдаал начарлап кетиши мүмкүн деп күнү-түнү атайын даярдыктан өтүшүүдө. Айы күнүнө жетпей төрөлгөн 3 айлык Нурханга жардам керек. Наристенин апасы коронавирустан каза тапкан. Ымыркайга операция жасатуу үчүн жалгыз боята жардам сурап кайрылды. Кутман кечиңиздер менен. Эфирден ТС телеканалынан жаңылыктар маалымат кызматы, студияда Алтынбек Бедилов. Борбордук шайлоо комиссиясы Араванда үгүт малындагы Мушташка байланыштуу талапкерлер Шукирулло Файзуллаев менен Илхом Манановду шайлоодон четтетүү чечимин кабыл алды. Файзуллаев биримдиктен, Мананов Мекеним Кыргызстан партиясынан аттанып жаткан. Бүгүнкү жыйында БШКнын айрым мүчөлөрү саясий бирикмелердин өзүнө да эскертүү берүү сунушун көтөрүшүп, бирок ал колдоо таппай калды. Эске салсак, өткөн жекшемби күнү Араван районунун Араван айылында Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкерлери үгүт жүргүзүп жатканда Мушташ чыгып, андан 12 киши арыгандай жарат алган. Чатак Мекеним Кыргызстан менен биримдик партияларынын тарапкерлеринин ортосунда чыкканы айтылып, эки тараптан муну чагым катары сыпаттаган билдирүү таратышкан. Мушташка шектөө катары 4,2 айга тергөө абагына камалган. Дагы 2 кишинин айыбы угузулуп, бирок алар алган жаракаттарынан улам учурда ооруканада жатышат. Что было трудного сообщить в МВД, что вот да, мы проводим встречу. Прислали бы 2 сотрудников в форме, и никакой бы драки не было. Да, Құдай сақтады, өліп қалған жоқ. Бүт үйдегі шерменде болады деп біз. Кыргызстан из-за там 100 голосов готовы друг друга убивать, депші. Біз бұл жағында қарайдық да, құрманды туғанда. Анан кейін мұштаса бола береді. Анда логикамен келсек, ертең біз мемлекетімізді жоғалтып аламыз. Сөзсүз түрдө бүгүн ушул эки саясий партиянын жоопкерчилигин карашыбыз керек. Анткени азыр шайлоо үгүт маалында эле ушундай чыр-чатакка барып элдин коопсуздугуна коркунуч жараткандан кийин добуш берүү күнү акшасыңарбы деген да соц тармактарда дагы сөздөр чыгып атат да эмнеше. Ошол себептен мен ойлойм, азыр биз сөзсүз түрдө эки партияга тең эскертүү беришибиз керек, жоопкерчиликке тартышыбыз керек. 4 октябрда өтө турган парламенттик шайлоого 3,523,532 даана бюллетень даярдалды. Бүгүн Учкун басмаканасында бюллетендерди өткөрүп алуу иш-чарасы болуп өтүп, анда тиешелүү документке Боршайкомдун жана Учкундун өкүлдөрү кол коюшту. Маалыматтарга караганда бардык добуш кагаздары коргоочу элементтери менен атайын кагазда чыгарылган. Мындан тышкары, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн 2464 бюллетень даярдалган. Добуш кагаздары эртеңден тарта аймактардагы шайлоо тилкелерине ташыла баштайт. Ал эми чет мамлекеттерде ачылган добуш берүү участкаларына 32580 бюллетень жеткирилет. Шайлоо бюллетендерин Учкун акционердик коомунан Борбордук шайлоо комиссиясы өткөрүп алгандан кийин аймактык шайлоо комиссияларына өткөрүп берүүнү жүзөгө ашырылат. Ал жерде Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү жана аймактык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн катышуусу менен өткөрүп берүүлөр жүргүзүлөт. Аны спецсвязь аркылуу жүргүзөбүз. Спецсвязьдын техникалары азыркы кезде коргоо менен жана мамлекеттик автоинспекциянын коштоосу менен жеткирүүнү жүзөгө ашырабыз. Мындан сырткары Бишкек аймактык шайлоо комиссияларына чет өлкөдөгү биздин жарандар үчүн дагы бюллетендер даярдалган. Президент шайлоо процессин уюштурууда коомдук коопсуздукту камсыз кылуунун, өлкө аймагына экстремисттик жана террористтик уюмдардын мүчөлөрүн киргизбөө максатында чек ара тилкелерине көзөмөлдөө күчөтүүнү тапшырды. Бүгүн мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков УКМКнын төрагасы Орозбек Опунбаев менен онлайн кеңешме өткөрдү. Анда Опунбаев парламенттик шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү мезгилинде коопсуздукту камсыз кылуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө. Анын алкагында УКМК Ички иштер министрлиги жана башкы прокуратуранын биргелешкен иш-чаралар планы даярдалганын айтып берди. Шайлоочуларды форма 2 арызы менен кабыл алуу кайрадан улантылып жатабы. Башкы прокуратура бул боюнча дагы деле билдирүүлөр түшүп жатканын маалымдады. Бирок бир дагы жаран арыз менен укук коргоо органдарына кайрыла элек.
Белгілі болгондой, 19 сентябрда эле шайлоо дарегин алмаштыруу расмий түрдө токтотулган. Ички иштер министринин орунбасары Мирлан Каниметов берген маалымат боюнча, форма 2 арызына байланыштуу 37 кылмыш иши козголгон. Ал эми добуш сатып алуу боюнча катталган фактылар 40ка жеткен. Теманы Нурзада Сыдыкбекова улантат. Парламенттик шайлоого 10 күн калды. Бүгүн Боршайком шайлоочулардын тизмесин тактоону аяктады. Өлкө боюнча алардын саны 3.523.532ге жетти. Бул 5 жыл мурдагыга салыштырмалуу 27,5%га көп дегенди билдирет. Ал эми форма 2 боюнча арыз тапшыргандар 5,5 миллионго чукулдады. Тагыраак айтканда быйыл эле 481.950 жаран шайлоо дарегин алмаштырганга жетишкен. Эң эле көбү Бишкек шаарында катталган. Алардын саны 152 миңге жакындаган. Экинчи орунда Чүй областы турат. Аталган аймакта 115 миңден ашкан. Жалал-Абадта 59 миңден көп киши форма 2 арызы менен катталган. 2017 жылы 315.461 жаран форма 2 менен өзүнүн шайлоо адресин өзгөрткөн. Албетте, ошондо деле ушундай биз баа бергенбиз. Айрым жарандар чындап эле өздөрүнүн бир жеке себептер менен шайлоо адрестерин өзгөртүүгө мажбур болчу, мисалы окуган жери же иштеген жери башка шаарда, өздөрү айылда туруп. Албетте, абдан көп ушул партиялардын бир аракеттеринин натыйжасында болгон ушундай. Белгилүү болгондой, шайлоочуларды форма 2 менен каттоо расмий түрдө 19 сентябрда аяктаган. Бирок ага карабастан азырда айрым добуш берүү тилкелерине жарандарды массалык түрдө ташып келип каттаткан учурлар бар деген билдирүүлөр келип жатат дейт башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев. Бирок 19 сентябрдан бери укук коргоо органдарына бул боюнча арыз менен кайрылгандар болбоптур. Ички иштер министрлиги берген маалыматка таянсак, форма 2ге байланыштуу жалпысынан 37 факты катталган. Форма 2 боюнча добуш берүүнү 15 күн алганда аяктай, 19 сентябрда аяктады. Аз форма 2 боюнча арыз берилбейт. Бирок тилекке каршы бизде да ошондой сигналдар түшүп атат. Эгерде андай сигналдар болсо биз ыкчам түрүндө чара көрөбүз. Если эгерде баягы кылмыштын же жоруктардын белгилери болсо, биз КЖБ каттап тергөө жүргүзөбүз. Күнөөлүү адам жыйынтыгы күнөөлүү адамдар жоопко тартылат. Сатып алгандар тоже жоопко тартылат. И жанагы акча алгандар же материалдык баалуулуктарды алгандар аларда жоопко тартылат. Башкы прокуратура берген маалымат боюнча шайлоо процесси башталгандан тарта 82 кылмыш иши козголгон. Анын жарымынан көбү добуш сатып алууга байланыштуу. Ошондой эле документтерди бурмалоо боюнча да фактылар басымдуулук кылат. Учурда административдик ресурс колдонуу боюнча 11 факты сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ички иштер органдарынын тарабынан 236 маалымат келип түшкөн. Бул региондор аралык карап кетсек, Бишкек шаары боюнча 60, Ош шаары боюнча 13, Чүй областы боюнча 42, Ош областы боюнча 47, Жалал-Абад областы боюнча 33, Нарын областы боюнча 13, Ысык Көл областы боюнча 14, Талас областы боюнча 5, Баткен областы боюнча 9. Булар алынган маалыматтар кылмыштар жана жоолуктардын билдирүүсүнө катталды деп айттык. Кылмыштар 79, материал түшкөн, жоруктар 49. Шайлоодо бюллетендеги жазууларды өчүрүүгө мүмкүн болгон калем саптар колдонулат деген маалыматтар боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова жооп берди. Акыркы убактарда социалдык тармактарда дал ушундай мүнөздөгү видео тарап жатат. Анда интернет колдонуучулардын бири баракка жазылган сөздү от жандыргыч менен өчүрүүгө мүмкүн экенин айтып, шайлоого өз калемиңер менен келгиле деген билдирүү калтырган. По поводу ручек с исчезающими чернилами. Сыясы өчө турган калем саптар коюлат экен деген маалымат чындыкка дал келбейт. Биз сапаттууларын сатып алганбыз. Шайлоо күнү башка калем саптарды колдонууну сунуштабайбыз. Анткени бизде так иштеген жабдыктар коюлат. Эгерде жазуусу начар болгон калем саптар колдонулса, анда көп сандагы бюллетендерден кийин ал кагазды булгашы мүмкүн. Бул бузулуусуна алып келет. Ал эми биз сатып алган калем саптар бат кургайт жана бюллетендин арткы бетине өтүп кетпейт. Борбордук шайлоо комиссиясы берген маалымат боюнча парламенттик шайлоого аттанган 45 талапкер жарыштан чыкты. Алар 8 саясий уюмдан аттангандар. Башында 16 партиядан депутаттыкка 2032 талапкер катталган. Эми баш мыйзамга ылайык тизмеден чыккан кандидаттардын ордун андан кийинкиси ээлейт. Нурзада Сыдыкбекова, Турган Ниязов, НТС. Аялдар тизмеде гендердик квотаны толтуруу үчүн гана керекпи?
Учурда коомчулукта дал ушул суроонун тегерегинде кызуу талкуулар жүрө баштады. Себеби кечээ шайлоого катышып жаткан партиялардын биринин тизмесинен 8 аял талапкер чыгып кетип, саясий бирик менен 30% гендердик квотасы сакталбай калган. Бирок баарынан кызыгы бул квота Боршайком тизмени расмий каттаганга чейин эле сакталат экен. Андан кийин айымдардын баары тизмеден чыгып кетсе дагы шайлоо мыйзамдары бузулбайт дешет адистер. Тактап айтканда тизмеде аялдар калбай калса дагы ордуна эркек кандидаттар ат салыша беришет. Мыйзамдын алешемдиги парламентке ашыккандарга ыңгайлуу болуп жатабы? Теманы Рахат Жаныбекова улантат. 22 сентябрда Жогорку кеңештин депутаттыгына атсалышып жаткан партиялардын биринин тизмесинен бир убакта 9 адам талапкерликтен баш тартып, арыздарынын негизинде Борбордук шайлоо комиссиясы тизмеден чыгарды. Алардын 8-и аял киши. Талапкерликтен баш тарткан айымдар партиянын тизмесинде 112-орундан 200-гө чейин катарда турушкан. Алар шайлоого жакын кандидаттыктан баш тартышканын себептерин ачыкташкан жок. Бир убакта 8 айымдын талапкерликтен баш тартуусу гендердик квота маселесин ачыктап койду. Мыйзам боюнча саясий партиялар талапкерлеринин тизмесин бекитүүдө съездерде бир нече квоталарды сактоосу абзел. Анын ичинде гендердик маселе дагы бар. Ага ылайык партиянын тизмесинин 30%дан кем эмес, башкача айтканда 3/1 бөлүгү бир жыныстагы адамдар болушу талап кылынат. Мындайча айтканда 70% эркек болсо 30%-ын аялдар түзөт. Эгер аялдар депутаттыкка кандидаттыктан баш тартса, анда кийинки орундагы аял гана талапкер болуп келе алат. Канчалык мыйзамдын талаптарына ылайык 75-тен аз эмес саясий партиялар жана 200-дөн көп эмес талапкерлердин тизмесин беришкен. Эгерде бир 5-10 кишинин чыгып кетүүсү менен коштолгон тизме болсо, ал жалпы тизмеге бир таасир этпейт. Анткени саясий партияларга мандаттарды бөлүштүргөн убакта эч бир партия 65-тен көп мандат ала албайт. А бизде 20-30 эле мандат алып атат. Бүгүнкү күндө депутаттыкка аттанган айымдардын 17-си тизмеден чыгып кеткени белгилүү болду. Алардын саны шайлоого чейин дагы өсүшү мүмкүн дешет адистер. Мындан улам гендердик квота маселеси дал ошол мандат бөлүштүрүлгөн убакта келип чыгышы ыктымал. Анткени айымдардын көпчүлүгү депутаттык мандаттан баш тартып, тизмеде келе турган башка аял жок болуп калса, анда анын ордуна эркек депутат болуп келе берет. Ушул тапта 1996 талапкер депутаттыкка атсалышса, анын 640-ын же 32%-ын аялдар түзөт. Ар бир 4-чү орунда аял талапкерлер киргизилген. Эгерде эң башкы списокто жана тизмеде адамдар айымдар башка 100 немеде да барды. Биринчи 100 кандидатта. Аяктан чыгып баштаса, бул мына коркунучтуу болуп баштайт. Анда ошо биздин коркунучубуз айым адамдар жооп кеңешке өтпөй калабы деген, анда ошо чынга окшошуп баштайт да. Азыркы күндө болсо биз деген мына көрүп атабыз, мыйзамда ушундай жолдор бар болуп атат. Бирок бул жолду азыр партиялар кантип колдонот же кантип колдонойын деген ойлору бар, биз азыр айта албайбыз. Эскерте кетсек, 6-чакырылыш ишке киришкенде 120 өкүлүнүн ичинен 26-сы аял эле. Бүгүнкү күндө 20 өкүлү айымдар, ал тонун ордуна эркектери ээлеген. Ал эми парламенттеги фракциялардын биринде аял депутат таптакыр жок. Рахат Жаныбекова, Сардар Ашырбаев, Ирлан Кемелбеков, НТС. Элди көп чогултуп алып, той топурга жана башка массалык иш-чараларды жашыруун өткөргөндөргө айып пулдун көлөмү көбөйөт. Бул маселе республикалык штабта каралып, анда жергиликтүү бийликке жана мамлекеттик органдарга тиешелүү тапшырмалар берилди. Анда саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү айрым аймактарда коронавирус жана өпкөсү сезгенген учурлар катталып жатканын айтышкан. Жүргүзүлүп жаткан эпидемиологиялык иш-чаралар жана түшүндүрүү иштери адамдар тарабынан көз жазымда калып жатканы да белгиленген. Адистер кафе, ресторандарда ар кандай той салтанаттар арбым өтүп жатканын белгилеп, айып пулдун өлчөмүн көбөйтүү үчүн административдик чараларды күчөтүү керектигин айтышкан. Өкмөт жетекчилери министрлер кабинети пандемияны эске алып салыктарды жеңилдетсе, ишкерлер оору менен күрөшүүгө жардам бергендин ордуна тойлорду жашыруун өткөрүп жатканын белгилешкен. Ак калачандары жакынкы жана алыскы өлкөлөрдүн айрымдарында эпидемиологиялык кырдаал начарлаганын айтып, ал толкун Кыргызстанда да кайталанышы ыктымал деп кооптонуп турушат.
Ал арада өлкөнү коронавирустун экинчи толкуну каптап, эпидемиологиялык кырдаал начарлап кетиши мүмкүн деп чоочулаган медиктер күнү түнү дебей атайын даярдыктан өтүп жатышат. Март айынан бери 19 миңден ашуун ак халатчан санитардык эрежелерди сактоодон тарта жаңы типтеги вируска кабылган бейтаптарды дарылоо жолдорун онлайн үйрөнүшүүдө. Ал эми бир катар ыктыярчылар жай айларында болгон апаттуу күндөрдү эске салышып, тиешелүү жактарга кайрылуу жөнөтүшкөн. Алар өлкөдө коронавирус илдети күчөп кетсе, медициналык кызматкерлер жетишеби жана ак халатчандар канчалык деңгээлде даяр деген суроо салышууда. Кененирээк кийинки сюжетте. Сначала мы делаем обработку рук. Обязательно обрабатываем руки. Значит, перед приготовлением оснащения обрабатываем, да? Да. И перед тем, как проводить, вводить вакцину. Санитардык эрежелерди сактоо, бейтаптарга туура диагноз коюу жана вирустун өрчүшүп кетишин алдын алуу. Дал ушул талаптарды аткаруу жолдорун медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу окуу жайынын адистери өлкө боюнча медициналык кызматкерлерге үйрөтүп жатышат. Окуу онлайн түрүндө жүргүзүлүүдө. Анда жеке коргонуучу кийимдерди туура кийип чечүүдөн тарта коронавирус жуктуруп алган бейтаптарга гепарин же клексан өңдүү препараттарды туура сайы үйрөтүлүп жатыптыр. Biz первичный медико-санитарный помощь деп коебуз. Это жана поликлиникалардын врачтарын окуттук. Анткени жанагы алдын алуу менен ошо врачтар миссияга ЦСМдин поликлиниканын врачтары алдын алуу менен көп кызматташтыкта. Анан стационарларды окуттук, врачтарды, миссияларды, анан жана санитаркаларды окуттук. Өлкөдө коронавирус каттала электе окутуулар ушул мекеменин лекция өтүүчү жайларында окутулса, учурда ал аралыктан окутууга алмашылган. Бул жактын адистери өлкө боюнча 18 миңден ашуун медицина кызматкерлерин окутуп келсе, сентябрь айында эле 2700ден ашуун медицина кызматкерлери окутуудан өтүшүптүр. Бирок медициналык кызматкерлерди окутуп коюу менен эле чектелбей, башка дагы маселелерге көңүл бурулушу керек. Мындай пикирин оору күч алып турган мезгилде элге жардам берип жүргөн ыктыярчылар билдиришүүдө. Анткени жай айларында медиктердин жөнөкөй эле жеке коргоочу кийимдери жетишсиз болгон дешет. Ошондой эле жакындарынын саламаттыгын ойлоп жумушунан баш тартууну каалагандагы медиктер болуптур. Бирок аны ачык айтып чыккандан көпчүлүгү айбыгышчу экен. Мындан башка дагы көйгөйлөрдү көтөргөн ыктыярчылар жакында эле тиешелүү мамлекеттик органдарына кайрылуу жолдошкон. Мындайдан караганда баарыбыз адамбыз. Анан эч ким ооргусу келген жок, эч ким өзүнүн балдарын ооруткусу келген жок. Ошон үчүн экинчи волна келатат дегенде эле жанагы отпуск без содержания жасабыз да кеттик дейт. Андан көрө мен башка нерсе менен алек болуп ушул жерден тыйын табайын деп ошондой нерселерге келип атышат. Ами биз болсо медиктер жок, колубуз жоктой да. Анан биз кантайбыз? Мисалы үчүн элдин баары ооруп атса, биз медиктер жок болсо биз кандай эмне кылып кыймылдайбыз деп. Ыктыярчы кээ бир кызыл зонада иштеген дарыгерлерге убадаланган компенсация төлөнбөй калганын дагы кошумчалады. Бирок коронавирус менен алгачкылардан болуп күрөшкөн оорукананын жетекчиси бул айтылгандарга макул эмес. Айтымында ал жетектеги медициналык жайдын ар бир медицина кызматкери өкмөт тарабынан убадаланган кенемтилерди алышкан. Ошондой эле учурда экинчи толкунга даярдык жетиштүү экендигин дагы билдирип, бул үчүн атайын оорукана дагы курулуп жаткандыгын айтат. Атайын 100 орундуу оорукана уже курулуп, жакында бүткөн атат, буюрса бүтөт. Азыр бүгүн айтсак болот, 85, уже 88%, баш 90%ге жакын бүтүп калды. Муну бүтүп калса 100 орун атайы, бул өзгөчө оорукана болот, өзгөчө корпус. Себеби дегенде ал жерде ошо 100 адамга ар бирине ошол жана кислороддук жана аппаратты же болбосо башка эмелерди ташыбастан ар бир ошо койкага ошо кислород провод этилген да. Ошондой эле Борбор калаанын бийлиги дагы экинчи толкунга даярдык жетиштүү экендигин айтып ишендиришүүдө. Айтымдарында учурда дары-дармек, жеке коргоочу каражаттар жана медициналык кызматкерлер даяр. Бирок шаардагы стационарларга канча дарыгер бөлүнөрү белгилүү боло элек. Ал кырдаалга жараша болот экен. Дастан Жолдошев, Владимир Кулбалдиев, НТС. Өлкөдө акыркы бир суткада коронавирус инфекциясынан 101 бейтап айыгып чыкса, ошол эле учурда 127 киши жаңы типтеги вирусту жуктуруп алды. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Бактыга жараша өткөн суткада дагы каза болгондор катталган жок. Ал эми жалпысынан пандемия башталгандан бери коронавирус жуктуруп алып көз жумгандардын саны 1063 болду. Ошондой эле стационарларда 591 бейтап медициналык жардам алып жатса, 1651 киши үйүнөн дарыланууда. Кыргызстанда жалпысынан жугуштуу 45.757 адамдан табылып, анын 42.005-и айыкты. Ал эми акыркы бир күндө 6 медицина кызматкери коронавирусу жуктуруп алса, 5 медик сакайган.
Бүгін түнде саат 2 чамасында Бишкектин Чүй проспектісі менен Фучик көчөсүнүн кесилишинде авария катталып, анда Kia Spectra үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу машинаны артка айдап жатып, башка унаадан баланын коляскасын түшүрүп жаткан адамды сүзүп алган. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Кырсыктын кесепетинен 40 жаштагы адам окуя болгон жерде көз жумган. Бул жол кырсыгы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүүдө. Бишкекте баңгизатты мыйзамсыз айлантууга каршы күрөшүү кызматынын полковниги 1,5 килограмм маңзатты башка бирөөлөргө сатып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Ага ылайык полковник башкалардан алынган нашаны брикет түрүндө сатканга аракет кылган. Анын жалпы суммасы 581 000 сомду түзгөн. Кармалган жаран баңгизатты мыйзамсыз айлантууга каршы күрөшүү кызматынын Чүй областык бөлүмүнүн полковниги экени айтылды. Аталган факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине баңгизаттарды мыйзамсыз сатуу максатында даярдоо беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш башталды. Шектүү УКМКнын убактылуу кармоо жайына киргизилген. Тергөө жүрүп жатат. Ай күнүнө жетпей төрөлгөн 3 айлык Нурханга жардам керек. Наристенин апасы коронавирустан каза тапкан. Учурда жалгыз бой ата Адилет Усупов 2 уулун жалгыз карап жатат. Ымыркай COVID-19 кесепетинен улам убактысынан эрте операция жолу менен төрөлгөндүктөн дене мүчөсү толук калыптанып бүтпөй калган. Бөбөктүн 2 көзү көрбөй баштагандыктан операция жасалып, ал сол жагына жардам берген. Эми оң көзүнө Россиянын Санкт-Петербург шаарынан тезинен операция жасоо зарылдыгы жаралууда. Ага Адилет Усуповдун каражаты тартыш болуп, жалгыз бой ата кайрымдуу калкка жардам сурап кайрылып отурат. 28 жаштагы Адилет Усуповдун жубайы Айзада Ибраимова коронавирус илдетинен көз жумган. Жаңы типтеги вируска кабылган учурда Айзаданын курсагында 7 айга толо элек наристе бар эле. Жубайынын абалы оор болгондуктан медиктер баланы операция жолу менен жарык дүйнөгө алып келүүгө аргасыз болушкан. Ак халатчандар наристенин өмүрүн сактап калышканы менен жаш келин COVID-19 кесепетинен улам 3 июлда Россиядагы ооруканалардын биринде жан берген. Күндө көрүп жүргөн адамды жоготуш бул бир психологический абдан бир катуу удар болот экен да. Үйдө жүргөндө эле тиги бөлмөдөн бул бөлмөгө өткөндө деле же тамак ичип атканда ошо эсиңе келе берет. Чынын айтканда азыркыга чейин мындай кээде ойлойм да, мындай бир жерден чыгып калат же Россияда жүрөт деген эле ой болор эт, анан үмүт болор эт да. Негизи сөөк тап келатканда эме сөөктүн жанында келдим да. Чогуу кетсек, анан кайра ушинтип сөөгүн алып келаткан аябай оор болду да. Балам төрөлгөндө азырда келинчем даже үстүнө төшүнө жаткан жок негизи. Анткени келинчегим наркоздо болчу. Өз эсинде маселе да. Баланы алгандан эле бала өтө оор абакта төрөлдү. Реанимацияда 1 ай жатты балам дагычы. Красный зона деп коет экен, атайын колбада жатат экен. Ошо реанимацияда 1 ай жатты. Жаш жубайлар 2017 жылы баш кошушкандан кийин эле Россияга каражат тапканы барышып, иши оңунан чыккан. Өзү соода менен алектенип, жубайы шербет жасап сатууга киришкен. Бирок быйыл жубай вируска кабылып, 25 майда аны ооруканага алып барган. Доктурлардын аракетине карабай, шумажал келинчегин алып кеткен. Биякта кредиттерибиз бар болчу да. 2 кредитибиз бар болчу. Анан ошо кредиттерди бияктан биздин экономикабыз действительно слабый да. Бияктан жумуштар деле болуп атат, ал бирок ага жетпейт да. Анан как раз тияктан да туугандар бар болчу, алар да айтып калды. Биз негизи өзүбүз суранганбыз. Баргандан кийин ошо биз тиякта карантинде болчубуз. Карантинде жүрүп эле анан кайсы жерден эмне болуп келинчеме жугуп калганы да ошо белгисиз да. Ошонтип эле аябай тез ылдамдыкта ден соолугу начарлап кетти да. Ара төрөлгөн Нурханды атасы бооруна кучактап колунан түшүрбөйт. Себеби наристенин көрүүсү начар, оң көзү таптакыр көрбөйт. Анткени бала 7 айга толуп толбой операция жолу менен жарык дүйнөгө келгендиктен дене мүчөлөрү жакшы жетилбей калган. Ымыркайдын көрүүсүн калыбына келтирүү үчүн атайын операция жасалышы керек. Бирок аны кылууга ата мекендик медицинанын алы жетпей турганы маалым болду. Келинчегимдин сөөгүн ошо Кыргызстанга алып келип, өзүбүздүн мекенибизге, өзүбүздүн жерибизге, өзүнүн ата энемдин жанына жай кылып, мүрзөсү ошол жакта болду. Эми азыр андан кийин ошо кайра Новосибирск шаарына барып, баламдын көзүн операция кылышып, бул эненин ичинде жетилбей калгандыктан ретинопатия деген
диагноз бар экен, ошо недоношдук экен да. Бул балдардын ошо көзүндөгү сосудтары туура эмес өсүп калат экен. Ошонун негизинде операция кылышкан болчу, биринчи операция Новосибирскиден. Бирок кичине ийгиликсиз болуп калды операциябыз. Экинчи операциябыз анан бияка келгенден Алматыдан кылдык. Биздин бияктагы окулист врачтарыбыз Алматыга жөнөткөн болчу, жалдагы. Алматыдан эки көзүнө укол кылып инъекция кылат экен. Бирок бир эле көзүн операция кылды. Экинчи оң көзүн операция кылган жок, анткени отслойка аябай калың экен. Кайра Санкт-Петербург шаарына барып, ошол жактан кылдырыңыздар деп биз ошол жака направление берди. Адилеттин 3 айлык ымыркайынан башка дагы 2,5 жаштагы бир уулу бар. Жалгызбой ата балдарын жетимсиретпей өстүрүүнү кыялданат. Себеби өзү ата-энеси жок өскөн. Ал Нурханга 3 саат сайын балдар үчүн даярдалган тамагын берет, чогуу уктайт, күлсө бирге күлөт. Тилегени уулунун көзү көрүп, кадимки балдардай чоңойсо. Бала эненин түйүндө жатканда ушу организм калыптанып келаткан учурда ушу өзүнүн айына жетпей калгандыктан ушу баламдын көзүндө ретинопатия деген диагноз чыгып калбадыбы. Эми ал бул диагноз эч ким кепилдик бере албайт экен да, 100% бул көрөт же көрбөйт депчи. Бул бир эле жараткандан экен. Кудайым буйрса бирок үмүтүбүз бар, ушу көрүп кетет деген. Ошо бир эле ушу эки көзүн жакшы операция кылып алсак эле Кудайым буйрса үмүтүбүз бар, жакшы көрүп кетет деген. Адилетке кайын журту, эжелери жардам берип турат. Көпчүлүк убактысы балдарын кароого кеткендиктен жакшы жумуш таба албай келет. Буга чейин Бишкек мэрине, президентке жана курулуш компанияларга кат жолдогон. Анда убактылуу үй менен камсыздап турса, балдар чоңое түшсө эле иштеп төлөп бермекмин дейт ал. Россиядан тапкан каражатын жубайын дарылоого, андан соң сөөгүн Кыргызстанга алып келгенге чыгымдаса, калганын уулун дарылатканга жумшаган. Андыктан азыр 3 айлык уулуна операция жасатууга каражат тартыш болуп турган убагы. Нурхандын операциясы Санкт-Петербург шаарында ноябрь айынын башында пландалыптыр. Өзүм негизи ата-энебизден эрте калып калдык. Ата-энебиз, апабыз 98-жылы ордун айынан каза болуп калды. Андан кийин эле 2012 атабыздан айрылып калдык. Эми турмушта бул жетим деген жашоо оор экен да. Ушу кыргыз эли жардам берип атат. Көчөтөн башталып акча чогулуп атат. Кудайга шүгүр. Баарына ыраазычылык билдирем. Эгерде баарыбыз ушундай биримдикте болсок, көп кишиге жардам берет экенбиз деген мен түшүндүм да. Нурхандын келечегине кайдыгер карабаган жарандар экранда көрсөтүлгөн номерларга акчалай жардам көрсөтсөңүздөр болот. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Жанарбек Догдурбек уулу, МТС. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.